Assalamu alaikum урматтуу мекендештер жана Байтуу каналынын катталуучулары. Бүгүн 30-май 2022 жыл биз Ош шаарына келдик туугандар. Буга чейин биз ушул камен боюнча силерге тартып көрсөткөнгө аракет кылганбыз. Азыр эми силерге ушул жерден толугураак чыгарылып жаткан жеринен маалымат алып бергенге аракет кылмакчыбыз. Андыктан силер колдоо иретинде бирден лайк басып коюңуздар. Азыр бизден сурап баштайлы. Ассаламу алейкум досум. Алейкум ассалам. Ден соолуктар иштер жакшыбы? Жакшы, рахмат. Элдин кызматын кылып атасыздар буюрса. Азыр ушул камен боюнча өзүң бир четтен маалымат берип кетсең кандай болуп атат? Буга чейин дагы тартканбыз, бирок мен өзүмдө баягы маалымат аз болгондуктан элге толугураак маалымат бере албай калдым да. Азыр ушул бир четтен сурайлычы, кандай болуп атат булар? Анда түшүндүрүп кетейин. Молар гибкий камень жана каменный обои деп аталат. Бул мрамордун майдаланган ташы, анан акрил менен катырылат. Акрил менен катырылат. Ооба. Бул эч кандай отко, сууга эч кандай реакция бербейт. Күйбөйт дагы, ооба. өңүн да жоготпойт сууга. Өңүн жоготпойт, жок. Бул кургатылгандан кийин чапталып үйгө. Чапталгандан кийин анан лак берилет, бесцветный лак берилет. Үстөн бесцветный лак берилет. Ооба. Андан кийин эле ошо бизде гибкий клинкерный кирпич бар. мындай кетет. Ооба. Каалаган түстөрдө чыгарып беребиз, ушундай эле мрамордун майда ташы. Бул дагы каалаган цветте түсүн, Ооба. Каалаган размери, көп эле размери бар экен. Андан бул эмес прочность жагынан дагы сынбайт дагы экен, ошонусунан дагы. Ооба. Булар сынбайт. Булар отко дагы күйбөйт. Сууга түсүн өзгөртпөйт, өчүп кетпейби? Эч кандай жок, өчпөйт түсү. Булар негизи гарантиясы кандай болот? Гарантиясы бизде 15 жыл менен минимальный чыгарып атабыз. Минимальный 15 жыл. Бирок турушу 30 жыл туруп берет. 30 жылга чейин туруп берет. Ооба. Анан бул эмеси көбүнчө өткөндө тартканда сыртында мындай пленкасы болчу эле, жабык болуш керек дегендер болду да. Ошо кандай болот азыр бул жерде? Ооба, ошо пленкалар кудай буйрса келатат. Мына. Ошол сыяктуу эле пленкалар болот. Мынакей матовый армированный пленка. Кирпичтин үстүнө эле чапталат. Затирканы жапканда дагы шовторду кирпич өзү булганып калбаш үчүн ушундай пленка чаптап чыгарып беребиз. Ар бир бардыгына уже негизи чапталып берилет сиздерге. Ооба, бизден чыгышы лак дагы беребиз. Лак берилгенден кийин мол пленканы жабыштырып беребиз. Жабыштырып да бересиздер. Ооба. Анан мына азыр байкап турсам астында пеноплекске дагы басып коюпсуздар да немеге? Пөккөчү? Ооба. Пена. Бул дагы ушу жаңы технология. Термопанель деп аталат. Бул утепление, анан кийин фасад экөө бир кетет. Экөө бир кетет. Ооба. Буну ошо пеноклейге же анкерлер менен катырып коет. Мында катырып коет да анан муну бере берет, эме болот да. Негизи бул дагы мындан эле айырмасы жок, жесткий мындай эмеси жакшы экен. Качествосу дагы жакшы болот экен. Жылуу дагы болот десеңиз бул, Жылуу дагы болот. Жылуу дагы болот экен. Андан кийин бол эгер өткөндө айтышты, дубалга жабыштырып көрсөтпөйсүңбү дегендер да болду эле. Мына көрүп турасыздар, дубалга жабышылганы мына ушундай болот экен. Анан мына ортолуктардын ошол эме толтуруп жатат экен да негизи, Анысында мен өткөндө эми бизде маалымат жок болгон үчүн бир аз эме болду да. Эми мындай примерно азыр көрсөтүп коюштур. Ар бир кирпичтин эмесин ушу толтуруп чыгып эме кылып жасайт экен да, сонун кылып. Сонун болуп ачылып калат экен бирок. Анан бул эмеси кандай болот? Баалар боюнча дагы айта кетсең. Баасы ушу бизден чыгыш баасы молар гибкий клинкерный кирпич бул 700 сом. Квадрат метри. Ооба, квадрат метри. Ал мол обойлор болсо булар 500дөн чыгат. 500 сомдон чыгат. Квадрат метри. Если клиенттер кесип бергиле, жана подблок кылгандар бар, кирпич койгондар бармы аларда? Мындан. Ооба. Ошо клиенттердин каалоосу менен кесип беребиз каалаган размерде. Каалаган размерде кесет. Өзүнүн стандарт размери бул 60га 1 метр болот. 60га 1 метр болот. 0,61. Стандарты, а? Стандарт ушундай болот. Стандарт ушундай болот. Андан уже кичинерип кете берет экен, каалаган размерде. Кирпичный да. Анан мындай дагы, мунун дагы эмесин аз көрүп калдым. Мына өзү үстүндөгү обои дагы аябай сонун чыгат экен. Мына көрүңүздарбы? Анан ушунун эле кайра мындай кылып туруп пенопластка чапталган экен, мына караңыздар. Негизи сонун чыгат экен, караңыздар.
үйгө койсоңуздар дагы жылуу. Буларды основном любой эле жерге кое берет, а? Кухняга дагы деп. Ооба, баардык Өгүнө. жерге берет. Кухняга дагы дегенмен эме кылып эле. Кухняга дагы койсо болот экен депчи. Влагостойкий булар баардыгы. Анан ушундай эле бул жактан азыр мына үстүнө кое бер. мына мурдун ташы имитациясын чыгарганбыз, серый оттенок менен. Негизи мына сонун чыгат экен, мына үстүнөн. Просто болуп атат. Мынага. Клиенттерге жагып атат ооба. Мына дагы основном клиенттерге жагып атканы мына ушул болуп атат дейт. Негизи көрүнүшү аябай сонун экен, мунунку дагы көрүңүздөр. Бул ушул жана 1.60га бир, а? Бияк 60 сантиметр, бул жагы 1 метр болот. 1 метр. Мына ушул стандарт туугандар. Стандартный размери ушул болот ооба. Анан буну кандай жабыштырган жолун дагы айтып койсоң да, кандай болот? Жабыштырыш жолу бул клейди өзүбүз даярдап беребиз. Акриловый клей болуп чыгат. Баардык эле обойду чаптаган кишилер чаптай берет мунучу. Мындай үйдө усталчылык кичине кылып жүргөндөрдө да чаптай берет. Ооба, буну чаптай берет. Могу гибкий кирпич болсо, плиточный клейге жабышат. Баягы өзүнүн плиточный клейдин эле Плиточный клей менен эле жабыша берет ооба. дубалга тартып туруп жабыштырып коет экен да. Осу эмени сурайын дедим эле өзү. Кандай дубалдарга жабыштырса болот буну? Шуак. Ооба, шуакка боло берет. Лишь бы шуагы түз болуш керек дубал. Түз болуш керек. Ооба, түз болсо ушу жакшы отурат. Бирок кышак жерлерине болсо дагы кышакты жанагы минимальный көрсөтөт. Кышактар анча билинбей калат. Кышак жерлерге дагы койсо анча билинбей калат. Мына дубал негизи бир аз ошол жерлери мына байкасаңыздар, эми бул жерден анча деле билинбейт экен. Негизи ошондой жерлерин дагы түз көрсөтүп коет дейт. Мындай сырттан караганда аябай эле мындай дөң жер бар экен да ошол жери, бийик. Бирок түз көрсөтүп коет экен. Анан кандай бул кумшуактын үстүнөн берилет? Ооба, кумшуактын үстүнөн берилет булар. Жанагы элдер дагы сурап атышат, жанагы улай шуакка кандай отурат дейт. Бирок аларга да кылса болот. Бирок бул как бы ажырап кетиш коркунучу болуп калат. Улайда коркунуч бар бир аз. Улайда коркунуч болуп калат, түшүп кетиш. Ошо желательно кумшуакка болсо аябай жакшы болмок. Анан газоблок, пескоблокторго кандай болот? Ооба, газоблокко да кылып атышат, гибкий клинкерный кирпичтерди. Бирок плиточный клейдин бир аз расходу көбүрөөк болуп калат. Эгер газоблоктун үстүнөн эле сразу бере турган болсо, плиточный клейдин расходу бир аз көбөйүп кетет. Ал эми кумшуак болсо уже ал түз болгон үчүн минимальный азаят экен да анда расход, а? Эменики. Плиточный клейдин эмеси расход азаят экен. Көрдүңүздөр туугандар. Негизи мындай көрүнүшүнөн эле үйдүн сыртын бир аз эле кичинекей эле жерди ушунча сонун ачып атат. Ал эми үйдү өтө кооз кылып ачып коет экен туугандар. Кызыккандар ушул экрандагы номерлерине байланышасыздар. WhatsApp дагы бар. Бардык жактан байлансаңыздар болот. Байланышып дагы толугураак маалымат алып, үйүңүздөрдү ушундай кооз кылып, өзүңүздөр каалаган түстө, каалаган размерде заказ берип, алдырып, үйүңүздөрдү ушундай алып тоозосоңуздар болот. Муну кичине устачылык колунан келген адам өзү деле коюп койсо болот экен үйүнө. Мына ушундай туугандар. Бүгүн биз Ош шаарынан ушундай гибкий камень боюнча силерге маалымат берген аракет кылдык. Сиздер дагы колдоо иретинде бирден лайк басып коюңуздар, каналга каттала кетиңиздер. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.